ЭАЭПке мүчө мамлекеттердин эсеп палаталары бажы төлөмдөрүн киргизүү жана бөлүштүрүү, аларды мамлекеттик бюджетке чегерүү боюнча биргелешкен аудиттин жыйынтыгын чыгарды. Жыйын Кыргызстандын төрагалыгында онлайн режимде өттү. Отурумда белгиленгендей 2021 жылы ЭАЭПке мүчө мамлекеттердин бюджеттерине ташып келүү бажы алымдарынын суммасынын түшүүсү 13,5 миллиард долларды түздү. Бул көрсөткүч мурдагы жылга караганда 2,3 миллиард долларга же 20,5%га көп. Анын ичинен Армения 31%, Беларусь 3,3%, Казакстан 20%, Орусия 20,5%га өскөн. Ал эми кирешелердин эң көп өсүшү 98% менен Кыргызстандын бюджетине түшкөн. Коллегия мүчөлөрү биргелешкен контролдук иш-чаранын жыйынтыгы боюнча отчетту бир добуштан бекитишти. Буюрса конструктивный сөздөр болду, анча-мынча ушу Казакстандын тарабынан бир аз сунуштар болду. Ал сунуштарды болсо ушул ЭСтин жетекчиси өйдөгү эшелондо карамай болду. Ал дагы суроо чечилет болуш керек деп ойлойбуз. Ал эми негизинен бардык мамлекеттердин ортосунда бир өзгөчө ынтымак бар. Bunun баары буга чейин такталган эле. Мындан ары дагы ошо ЭСтин алкагында жакшынакай иштерди алып барат болушубуз керек деп ойлойбуз.